Бул жерде азыр 3 отделение ачылып атат. Бул биринчилерден болуп сердечно-сосудистый, андан кийин таракальный, андан кийин кишечный атат. Эмчүнүгүндө биздин бейтаптардын эң көбү боордо альвококкоз же рак болуп калганда ошол чоң операцияларды бизде кылалчу эмеспиз. Мисалы Новосибирскке же Индияга же Турцияга жөнөтчүбүз. Ал жерде чоң каражат менен жөнөтчүбүз. Бирок кээ бирлердин болсо бесбай льготный кылып, ал дагы баары бир азыркы кезде бейтаптар көп болгондуктан биз аларды жөнөтө албай калганбыз. Экинчиден болсо мынакей азыркы кезде жүрөк оорусу абдан көп болгондуктан биздин ооругандардын баардыгы Германияга барып, же болбосо Москвага барып, Новосибирскке же Турцияга барып, жүрөгүн коронарографияда жүрөгүн текшерип туруп, анан стент койдуруп келчү. А бул жерде болсо ушу биздин бул жерден эле коюлат. Анан кийин дагы айтып кетерим, бул биздин Минздрав саламаттык сактоо министерство менен чогуу болуп аткандан кийин баягы ОМС деп болот, общее медицинское страхование, ошого карата баардык эле биздин больницалардагы кандай алынып, кандай кылынып аткан эметилет. Прескурант деп коет, жана обследование биз аны антимонополный комиссиядан өткөрүп, бүт баардыгын закондоштурулганбыз. Бул Кыргыз-Түрк мамлекеттик ооруканасы 72 орунду, 2 жандандыруу бөлүмү бар, 2 операциялык бөлүмдөрү бар. Кан тамыр жүрөк оорулары боюнча биз кабыл ала баштадык. Обследование жолу менен өткөндөр кагаздары менен кайрылса болот. Бизде сразу обследование алат, кан анализдерин алабыз, жүрөгүн 2ге кылып, жана УЗИ сердца деп коет, эхо 2 ошолорду баардыгыны полный бул жерде обследование кылып, или жатып дарылаганга, или операция жолу менен дарылаганга бул жерде чечилет. Бунун бир биздин больницанын өзгөчөлүгү бөлөк больницаларга анализ тапшыртканы или жанагы дополнительный метод обследования дегенде ЭКГ, эхо 2га, компьютерный томографияга, МРТга жөнөтпөйбүз. Баардыгыны ушул биз жерде, ушул эле биздин больницада өтөт. Биздин врачтардан көрөт, Турциядан келген врачтар, кардиологдор, кардиохирургдар көрөт.